Так, кызыңар канча жашта? 5 жашта. 5 жашта. Так, демек сиз азыр мага бизге келгенде кандай жалыптар менен келдиңер? Биз ошол Горошокко барганда, чоңго барганда оорит болчу. Анан 2 жылдан бери диагнозун таппай кыйналып келдик. Башка дагы эмне жалып бар? Көз, мурун, кулак? Көзү бир аз кыйшайыптыр, сол көзү. Анан кабыргасы көтөрүлүп кетти, сол кабыргасы. Так. Анан мурун менен кандай дем алып? Мурду менен дем ала албай келгенбиз, төрөлгөндө эле дем ала албай жатышат. Мурду менен дем ала албачу эле. Мурду менен дем албай оозун ачып дем алчу беле? Ооба. Оозун уктаганда да оозун ачып дем алчу. Эми бизге бүгүн келгениңерге канча күн болду? Бүгүн 8-күн. 8-күн. Эмнени байкадыңар? Биз ошо мурду бир аз ачылды. Мурду менен дем алып калды, тамчылар кыштап. Оозуңду жаап, мурдуң менен дем ал. Дагы? Дем алып калды. Так. Эми азыр дагы биз сүлүк койдук, эми дагы сүлүктү мына 2 могу жерге койдурасыңар. Түшүндүңөрбү? 2 могу жерге сүлүк койдурасыңар. Так. Эми заңга барганы кандай болуп атат? Заңга барганы 3-5-күндөн кийин барып калдык. Бир күндө бир жолу бардык, азыр 2 жолу барып калдык. Мындай ич катпай эле, коркпой эле, Оорутпай эле барып калды. Кара болуп чыккан, азыр сап-сары. Биз клизма кылганда, значит, урматтуу мекендештер, биз клизма кылганда ошо ичегин ичиндеги каловый камни деп коет, катып калган заңдарды бир сыйра жууп кетирдик. Ошо ичегин ичинде заңдар катып турса дагы, ичеги түртпөй коет да. Түртпөй коет дагы. Анан жоон ичегинин бизге кызматы, урматтуу мекендештер, бул биздеги суу кайра обратно в сознание болот. Эгерде ичегиден суу заң менен келип аткан суу өзүбүзгө кайра сиңбесе, анда адамдын кожасы кургак болот, денесине ар нерселер чыга берет. Так. Атың ким? Мариям. Мариям? Кантип калдың? Мурдуң менен дем алып калдың. Ой, молодец. Ажатканага барганда коркпой калдыңбы? Горошокко барганда. Мурун коркчу беле? Мурун ооройт эле, азыр оорубайбы? Оорубайт. Сөз менен жооп бер, оорубайбы? Жакшы. Уйкусу кандай эле мурун? Уйкусу кеч турчу. Аягы 11-ге чейин уктай берчү. Азыр эрте эле кадимкидей турабыз. Кечинде ошо 9:30-дарда уктайбыз да. Жакшы. Так, демек сиз жакшы болгонду көбүрөөк сездиңиз. Ооба. Сездиңиз, Эми дагы мен дайым айтам, силерге кулагыңарга өнүксөргө деп дайым айтам да, бул деген нерсе кийинкисине дагы ушуну карман кыла деген сөз. Демек, сүт оокаттары, будай оокаттары, нан, башкалар и таттууларды пока эч кандай бербейсиңер, Так, мейли дагы толук курсуңарды алып аяга бериңиздер. Рахмат.